Саламатсыңарбы балдар? Жаңы окуу жылындагы кыргыз адабияты сабагынын биринчи сабагын баштадык. Бүгүн биз силер менен киришүү сабагын өтөбүз. Адабият деген термин араб тилинен алынган. Бизче которгондо адеп, адептүүлүк, ыймандуулук деген маанини берет. Балдар, силер жайкы каникул мезгилинде кандай китептерди окуп чыктыңар? Ошол китеп эмнеси менен силерге жакты же жакпады? Ал китептин автору ким? Китептеги кандай окуялар силердин эсиңерде калды? Азаматсыңар, силер бул суроолорго жооп берген болсоңор, демек силер китеп деген эмне, китеп дүйнөсү менен таанышсыңар. Анда эмесе балдар, биз сабагыбызды китеп жана анын басып өткөн жолу менен таанышууну улантабыз. Тарыхында китеп дароо эле ушул силер кармап тургандай абалда боло калган жок. Китептин тарыхы узак. Адегенде китепта болгон эмес. Китеп болуш үчүн жазуу болушу керек. Бирөөлөр жазып, анан аны башкалар окуй билиши керек. Алгач сүрөт жазуулары пайда болгон. Айрым элдерде тамгаларды ылайга жазып, анан аны кургатып, катырып коюп, ошолорду окуп, азыркы китеп сыяктуу пайдаланган. Папирус деген өсүмдүктү кагаз ордуна колдонгон доорлор да тарых барактарында жазылып калган. Кытайда биздин заманга чейинки 16-11 кылымдарда иероглиф жазууларын ойлоп табышкан. Адегенде аларды таш бакалардын таш тонуна, жаныбарлардын терисине, дарактардын кабыгына жазган. Кийин бамбук дарактарынын сөңгөгүнө, жибекке жазууну ойлоп тапкан. Жазууда дарактардын ширелерин пайдаланышкан. Биздин заманга чейинки 3-кылымда тушту ойлоп таап, аны менен жазган. Ата-бабаларыбыз да таш бетине жазгандыгы маалым. Ал эстеликтер Орхон эни сайда, Таласта, Кочкордо азыркы күнгө чейин сакталып келет. Алар жылмакай таштарды таап, ошого чегип, ар кандай окуяларды жазып калтырган. 1-кылымда Кытайда кагаздын ойлоп табылышы менен жазуу маданиятын өнүктүрүүгө жакшы жол ачылган. Кагазга жазуу кыйла ыңгайлуу да, туурабы? Бара-бара китеп басуунун сырлары өздөштүрүлгөн. Байыркы доордо эле Александрияда дүйнөдөгү эң бай китепкана түзүлгөн. Мында кол менен жазылган 700 миңге чейинки китептер орун алган. Кийин жазуу жана китеп басуу өндүрүшү басмаканалар ачылган. Адамдар бири-бирине айта турган ойлорун, кийинки муундарга калтырар сөздөрүн жазып, аларды китеп кылып чыгарышкан. Андыктан да кул ээсиби, феодалбы, ханбы, падышабы, диктаторбу, кимиси болбосун жанына акыл кошчуларын алып жүргөн жана эч бир байлыгын аябай талим-тарбия берүүчү китептерди жаздырган. Алыс жактардан китептерди алып келип өз элине тараткан. Жусуп Баласагындын Кут алчу билим китеби дал ушундай жаштарга насаат берүү максатында колдонулган. Жусуп Баласагын мындан 1000 жылдай мурун азыркы Токмок шаарына жакын Баласагын, дагы бир аты Күз Ордо деген шаарда туулган. Жазган китебин Кашкардын башкаруучусу Арстан хандын небереси Али Хасандын уулу Табгач Караханга тартууга берсе, ал бул сыйга аябай ыраазы болуп, Жусупту сарай кызматына алып, хас хажип мансабын ыйгарат. Жусуп Баласагын ошол китептеги тарбиялоо тууралуу, кандай кылганда жакшы адам болуу керектиги жөнүндө пикирлерди, албетте элден алып, өзүнчө ыраттуу кылып жазып чыккан. Мына балдар, биз азыр силер менен китептин басып өткөн жолу менен тааныштык. Азыркы учурда дүйнөдө 130 миллиондон ашык китептер бар деп божомолдонот. Алар адабий көркөм китептер, саясий, илимий жана башка. Китеп бул адашканга жол көрсөткөн шамчырак. Ал кишинин башына мүшкүл түшкөндө аны унуттуруучу дары. Аны көп окуган адам кыянатчылыкка, абийирсиздикке бара албайт. Келгиле, Алыкул Осмоновдун китеп жөнүндө жазган ырларынан көркөм окуйбуз. Китепти сүй, баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңиздей кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Кана эмесе дептерибизди ачып бүгүнкү күндүн числосун жазабыз. Аягоона айынын 8-и тема киришүү сабагы. Киришүү сабагы деп жазылгандан кийин балдар, адабият деген термин кайсы тилден алынган, ал кандай түшүнүктү берет? Мына ошол жөнүндө жазып чыгасыңар.
Анда эмесе дептерге жазып алган болсоңор, келгиле сөзүбүздү көркөм адабият түшүнүк деп эле көркөм адабият жөнүндө эмне билесиңер? Мына ошол жөнүндө түшүнүк алабыз. Урматтуу окуучулар, адам жаралып сүйлөп, ойлоно баштагандан кийин анын дүйнөсүн сөз өнөрү, адабият аралай баштайт. Наристе кезибизден баштап эле бешик ырларын угабыз. Тилибиз чыгып сүйлөй баштагандан кийин өзүбүздүн оюбузду сөз аркылуу түшүндүрө баштайбыз. Чоң апалардын, чоң аталардын жомокторун, акыл сөздөрүн угуп, көркөм, образдуу сүйлөөгө аракет кылабыз. Адабият предмети адам жана анын турмушу болгондуктан, ал адамдык түбөлүктүү асылнактарга, инсандык адеп-акылакка үндөодөн талбайт. Жамандык жакшылыкты таанытып, адамды туура жолго ээрчитет. Элдик бийик идеалдарга үндөйт, кооздукту, сулуулукту таанытат. Муну ошентип, ал адептүүлүктү, эстетикалык табитти калыптандыруу кызматын аткарат. Бул адабият сага кыргыз элин жакындан таанытып, тили менен кошо ошол элдин көркөм ой байлыгын, ажайып аруу дилин, жалпы эле маданиятын түшүндүрүүдө чексиз кызмат өтөөрүнө ишенебиз. Урматтуу окуучум, сен бул адабиятты окуп үйрөнүү менен элдин байыркы кезден ушул мезгилге чейин өнүп өсүп келген көркөм сөз өнөрүнүн эң сонун үлгүлөрү менен таанышасың. Кыргыз адабиятындагы элдик оозеки чыгармачылык, акындар чыгармачылыгы, байыркы жана учурдагы жазма адабияттын мыкты үлгүлөрүн окуп, көркөм дүйнөң байыйт. Кыргыз тилинин эң сонун сөз берметтерин, сулуу, коо сүйлөмдөрүн, ажарлуу кептерин жан дүйнөңө сиңирип аласың. Көркөм сөздүн күчү менен токулган ыр, жомок, макал-лакап, аңгеме, повесттерди окуйсуң. Элдин бай адабий үлгүлөрүн таанып билип, улуттун маданий көркөм мурасынын эстетикалык көз караштарынын сырын аңдайсың. Айтор, неси болсо да бул адабият силерге кыргыз элин жакындан таанытып, тили менен кошо ошол элдин көркөм ой байлыгын, ажайып аруу дилин түшүндүрүүдө чексиз кызмат өтөөрүндө шегибиз жок. Анда эмесе ак жол сага, жаш окурман. Ушуну менен биздин бүгүнкү кыргыз адабиятына киришүү сабагы соңуна чыкты. Кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула.